Кыргызстанда каржы пирамидасын жарнамалагандарга айыппул салынып, же 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Мыйзам долбоору 24 январда Жогорку Кеңеште биринчи окууда жактырылды. Оштун Кара Суу районунда ок атышуудан 2 адам жаракат алып, ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу Ош милициясы билдирди. Расмий тактала элек маалыматтарга караганда, жабыркагандарда өтө ири суммадагы акча болгон. Кыргызстан менен Өзбекстан чегара маселесин чечип, чекит койду. Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев талаштуу аймактарды тактоо боюнча ратификациядан өткөн келишимдердин грамотасын алмашты. Орусияда абакта жазасын өтөп жаткан кыргызстандык Украинада жан берди. Бул тууралуу жакындары массалык маалымат каражаттарына кабарлашты. Бириккен Улуттар уюму Азербайжандын Ирандын борбору Тегерандагы элчилигине кол салууну айыптады. Польша Украинага 60 жаңы танк берет. Украинанын президенти Владимир Зеленский танк коалициясына батыштын 12 өлкөсү